Саламатсыңарбы, кымбаттуу 5-класстын окуучулары? Кутман күнүңөр менен. Бүгүн тарых сабагын өтөбүз. Балдар, маанайыңар кандай? Бир жылмайып койгулачы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сфрагистика. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар сфрагистика тууралуу, дүйнө элдери колдонгон мөөрлөр тууралуу, кыргыздардын уруу башчылары колдонгон мөөрлөрү жөнүндө жалпы түшүнүк алышат. Сфрагистика жөнүндө жалпы түшүнүк. Адамдар байыркы доордо эле маанилүү кагаздарды, документтерди тастыктоо үчүн мөөрлөрдү ойлоп табышкан. Алар чоподон, таштан, сөөктөн, жыгачтан, металлдардан оюлуп жасалган. Мөөрлөр алгачкы жолу Египетте, Шумерлерде колдонулган. Сфрагистика илими 17-кылымда негизделген. Бул геральдика, нумизматика, эпиграфика илимдери менен тыгыз байланыштуу. Сфрагистика бул грек тилинен которгондо мөөр дегенди билдирет. Археологиялык казуулардын негизинде байыркы Египет жана Месопотамиядан табылган мөөрлөр түстүү таштан жасалып, цилиндр, коңуз, айбанат түспөлүндө болсо, ал эми европалык мөөрлөр алгач тегерек, кийинчерээк сүйрү, чарчы, алты кырлуу формада жасалган. Мамлекеттердин пайда болушу менен мөөрлөрдүн ролу жогорулаган. Орто кылымдардан Совет бийлигине чейин Орто Азиядагы уруу башчылары өздүк мөөрлөрдү ойлоп табышкан, колдонушкан. Мөөрлөр баалуу металлдардан жасалып, тегерек жана ромб формасында болгон. Мөөрлөр негизинен бардык мамлекеттердин бийлик органдарынын буйрук чечимдерин тастыктоо үчүн колдонулат. Ал эми жеке адамдар колдонууга уруксат берилген эмес. СССРдин тушунда мөөрлөр милдеттүү түрдө бирдей мамлекеттик формада тегерек жасалган. Азыркы учурда мамлекеттик мекемелерден тышкары жеке ишкана, менчик фирмалардын, коомдук уюмдардын дагы мөөрлөрү бар. Октябрь революциясына чейин бийлик тепкичинде турган кыргыздардын хандары, бектери, казылары, бийлери, манаптары, болуштары өз буйругун аныктоо үчүн атайын мөөрлөрдү ойлоп табышкан. Мисалы, Атаке бийдин 1785-жылы Россиянын император айымы Екатерина II жазган катында Атакенин мөөрү басылган. Мөөрлөрү коло, алтын, күмүш сыяктуу баалуу металлдардан ар түрдүү формада, тегерек, ромб жана башка түрдө жасалган. Мөөрдүн бетине ээсинин аты, ар кандай уран, кээ бирине Курандан алынган сөздөр түшүрүлгөн. Балдар, тема түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнүктүү болсо 55-беттен баштап 57-бетке чейин окуп, түшүнүгүңөрдү WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. 56-57-беттеги кошумча маалыматты окуп, WhatsApp аркылуу жөнөткүлө тапшырмаларды. Саламатта болгула балдар.